Biz bir buna Tırnakı baylı. Fransa falan şeydi. Urmatlı Kırgız elim. Urmatlı Çoңgазаттын lideri Maksat Mahmutbek. Сыймык Жапыков, жана Канат Хасанов силерге кандай? Жакшы турасыңарбы, саламатсыңар? Биз да ошо Çoңгазатты угуп ушу кандай болуп кетет экен деп ушул жакта турабыз, айылда. Мен Каракулжадан болом. Президенттин жердеши. Биринчи президент боюнча айтып коеюн эми. Бул деген коррупциядан баштайм деди эле. Жакшы деле дайын жок. Коррупцияны мына силер баштадыңар. Эми ушу сооронбай эгер укса силерге жардам берсе болот. Мен өзүм ошо Каракулжадан болом. Жанагы Жумалиев деген неме? Я буну эми чынын айтканда кыргыздын бир макалы бар эле. Кыз бозуп энесин коркутат дегендей. Бул кайра ошол болуп атыптыр. Силерди сотко берип. Ya bул бети жок киши экен мунун. Бул эгер акылы болсо ошончо мүлк байлыгын, хан сарай, фирма, базарларын элге эле өткөрүп берсе болмок өкмөткө. Мен да ушундай нәпсим жаман киши элем, назарым ат киши эле. Эми ушундай болуп калды деп өз күнөөсүн мойнуна алып, бул кайра силерди сотко берген кандай? Не деген бул? Буну кандай түшүнсө болот? Кайрадагы спортсмен балдарды алып барып алган дейт. Бул ал балдар менен эмне кылат экен ал? Же өзүн коргоп калат экен? Же элди уруштургусу келип атабы? О жалпы кыргыз эли турат ал Çoңгазатта. Силерге ошо биз рахмат айтабыз, Кудай колдосун биринчи. Анан артыңарда эл колдойт, эл ал жөн турбайт, эл аккан суу дейт. Кыргызстандын башынан өттү го канча тополоң революция. Акаев менен Бакиев качып кетти. Мен жанагы Сооронбай жердеш президент деле ойлонсо болмок. Ушу силерге жардам берип. Садыр Жапаров жатат ак жеринен. Эми байкап турабыз эми кандай болот, эмне болот. О силерди түрмөгө тыктырып эле биз карап отурбайбыз. Кайсы бирин камайт, ушу кыргыз карапайым элдин баарын камайбы? Биз өзүбүзчө бул жакта силерди ойлонуп баш ооруп жан кашайып атат. Силерди сотко берди десе. Эгер акылы болсо Жумалиев мындай башын оңдоп иштетип, кайра арызын алыш керек. Бет тырмалык кылбай. Кыргыздын сөзү бар, бет тырмалык ал, ууру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат болбой. Канча элдер, жаштар квартирада жашап атат, бир коммунат временге сала албайт.
Ол Жумалиевтің кабарына биз илгериле билет элек. Анан бул каяка жоголуп кетти десе, бул көрсө кылмыйып парламентте отурган турбайбы? Oturup alıp, dünya mülk çoğultup, Jallavat'ı talkalap, Jallavat'tan da adamlar çıkıp atpayı. Cümeliyip bayınsa, oşanım ne bu? Ya bu adamlar ne oyuncuk bu? Ya adamlar, bu ne adam görünbeyle, ya makul balдар, жақсы қалғыла. Игілік қалайм сілерге, Құдай қолдасын. Жакында ушул Каркыра элдик кыймылы мамлекеттик менчиктен 3/1 менчиктештирип алган Кубанычбек Жумалиев деген доомат коюп чыкты. Ушул дооматтын чын төгүнүн ажыратып бере аласызбы? Эң негизгиси дооматтын чыккан негизги эле себеби менин иним Жумалиев Самарбек Кочкор Ата шаарындагы Касым Ата деген базарды Залкар банк ошол сатып жаткан жеринен сатып алыптыр. Сатып алганда дагы бардык закон ченемдүү түрдө биринчиден банк ошол сатканда эки жолу бар экен. Биринчи ошол кредит алып төлөй албаган кишиден толук алып анан сатат экен. Экинчиси ошол өзүнүн карызды төлөп алуу процедурасын ошол сатып алган кишиге ошол берип коет экен да. Менин иним ошол экинчи жол менен сатып алган экен. Сатып алып алгандан кийин сөзсүз түрдө ошол аукцион жасап, анан ошол артынан бүтүрүш керек экен. Аукцион жасаптыр Вискар деген компания жасаган экен. Анан биз ошол объявление берип, гезиттерде объявление чыгарып, ошондон кийин сатыш эң акырында иним алган экен. Касым Ата базарынын ээси Салимов Мухаммад Тажи Абдраимович деген уйгур жигит экен. Анан айтып утуруп койгондон кийин кантип алып калсам болот деп ойдун үстүндө биринчи 2013 жылкы Жаллабаттагы окуядан кийинки ошонун жабыркануучусумун деп сотко кайрылат экен. Сот жогорку соттун чечими менен Жаллабаттык областтык администрациясы берген экен, жабыркануучу эмессиң деп ошонун аныктап бергенден кийин мен иним сотко кайрылат. Меники ушундай банктан сатып алдым эле, банкка бөлүп карызын төлөп берип, эми ушуну өткөрүп бергиле деп кайрылганда биринчи инстанциясы туура деп чечиптир. Бул 2012 жылкы болгон иш экен. Сатып алганы ал эми Касымов, ал эми Салимов Абдраим, Салимов Мухаммад Тажи бул банктан 2009 жылы кредит алат. Анан тиги 12 жылы такыр төлөбөй койгондон кийин кредитин, анан кийин банк сатып атпайбы. Анан баардык процедура бүткөндөн кийин эми банкка ошол туура эмес саттыңар деп сотко берет. Ноокен райондук соту туура сатылган деп бүтүм чыгарат. Вискар деген компанияны, аукционду өткөргөн компания сотко берет. Аныкында туура деп сот чечим чыгарат. Эң акырында ошол регистрация кылган, баягы банктан сатып алганда мен иниме регистрация кылат да. Ошону дагы туура эмес деп сотко берет. Аны дагы туура деп 3 сот өзүнүн чечимдерин чыгарат. Бүгүнкү күнү эмне үчүн сизге ушундай коомчулук назарат түшүп калды? Бул маселе иниңизге байланыштуу болсо, эмне үчүн сизге байланып калды? Себеби эмнеде? Бир эле сөз, ошол иним закондуу түрдө сотко берип, соттон жеңилип аткандыгы үчүн Жумалиевти ушундай караласак коркконунан бер деп айтып коет деген эле идеянын аркасында ушуну жамандашып атышат. Социал-демократтар партиясынан депутат Салимовго бул Салимовдордун канчалык тиешеси бар? Мен Турсунтай Салимов менен жолуктум, сүйлөштүм. Анын айткан сөзү
сөзүнө караганда ал кишинин эч качан тиешеси жок экен. Мен ишендим. Анткени себеби ал айтты, эгерде мен жалган айтсам, орозо тутуп аткан орозом кабыл болбой калсын деди. Бул кыргыз мусулман адам үчүн өтө чоң жоопкерчилик сөз. Ошондуктан мен ал кишинин эч кандай тиешеси жок деп эсептейм. Сизди Кыргызстандагы эң бай адамдардын бири дешет. Мисалы, де-факто гезити 100 кишини санап, Кыргызстанда ошондо 5-орунга коюптур. Сизди байлыгыңыз канча? Мен ойлойм, Кудай буйруп ошондой деңгээлге жетем деген аракетим бар. Чындыгында байлыгым бүгүнкү күндө эгерде ошол алган кредиттерди эсептесем, байлыгым 0. Анткени жалпысын алганда бүгүнкү күндө 2,4 миллион доллар кредит алып, ошонун төлөөнүн аркасында, ошонун төлөөнүн баардык аракети менен чуркап жүргөн кишимин. Сизге чоң рахмат, биздин Азаттыктын студиясына келип убактыңызды бөлүп маек коруп бергениңиз үчүн. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат.